Төлөйкөн айыл өкмөтү Кара Суу районунда жайгашкан. Быйылкы жылдын эсебинен 2900 түп аркана көчөттөр отургузулду. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү башталган. Жарлыктын негизинде ар бир жергиликтүү бийлик жашылдандырууну алгылыктуу алып барышууда. Жерлерде ал менен бирге Жашыл Мурас улуттук өнөктөштүн алкагында ар бир жаран бирден көчөт эгүү максатында бизде жана кооперативдин быйыл 110 жылдыгы белгиленет. Жогорку деңгээлде Кудай кааласа сентябрь айларында. Ошонун максатында биз Төлөйкөн айылында кооператив эс алуу жана сейил багын куруу максатында ошол жака Ош областынын президенттин Ош областына ыйгармыктуу өкүлү жана Кара Суу районунун мамлекеттик администрациянын башчысы аким Турсбек Молдобекович менен биргеликте ошол жерге ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулду. Азыркы учурда аларды суу менен камсыз кылуу, жашылдандыруу боюнча жакшы иштерди алып баратабыз. Төлөйкөн айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Арык СПАга караштуу 60 км ишке чарбалык арык канал бар. 1400дөн ашуун дыйкан аталган СПА менен келишим түзгөн. Алардын ишенимин актоо үчүн кошумча техника алынып, айыл өкмөттүн жардамынын негизинде талаа иштерине толук даяр болду. Аны азыркы учурда 20 км техниканын күчү менен чыгып тазаладык. 21 км кол күч менен чаап тазаланды. Жалпысынан бизде 820 гектар суга таянты бар. Быйылкы жылкы сезонго карата сууну алууга биз толук даярбыз. Айыл өкмөт тарабынан азыркы келген Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысын быйылкы негизи быйылкы жылы айыл өкмөттөргө ушундай тапшырма берилди. СПаларга жакындан жакын жардам бериң деп. Азыркы айыл өкмөттүн жардамы жакшы болду. Акча каражатынан 300 миңдей акча каражаты каралды. Ошонун баарын техника күчүнө сарптап, ремонттоп, жанагындай курулмаларды оңдоого сарптап, сезонго карата ремонттоо иштерин толук аткарып бүттүк десек жаңылышпайбыз. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн тургундарынын басымдуу бөлүгү беде менен жүгөрү эгишет. Быйыл жылдагыдан суу эрте берилгенин айткан дыйкандар суу таңкыстыгы болбойт деп ишеним артып турган чагы. Дыйкандар көбүнчө беде эгишет, кээ биркилер башка жумуш кылат. Биз мага караштуу негизи өзүм менде беде. Өзүм үйлүшмө караштуу. Суу пайдаланасызбы? Суу пайдалан, Кудайга шүгүр, суу менде без проблем. Лично өзүмө караштуу. Себеби суунун башындабыз, менден кийинки деле кошуналардын баары эле бизде суу таңкыс болбойт негизи. Жылдагыдан быйыл Кудайга шүгүр СПА Жаңы Арыкта иштеген агаларыбыз быйыл жакшы кызмат кылып беришти. Мен булар менен иштешкениме быйыл 7-8 ай болуп калды булар менен иштешкениме. Ошолордон бери жакшы проблема жок суу маселеси боюнча. Сазык талаа иштери боюнча өзүнүн малына үрөндөрдү сээп, Кудай кааласа үлгүрдүк. Жана Россиядан келген үрөндөр боюнча, жазык талаа үрөндөр боюнча ошол айыл өкмөтүнө бөлүнгөн тоннан алып дыйкандарга жеткирилди. Айыл банк аркылуу 2 жылга алганбыз. Азыркы учурда да негиздер да эгилип бүткөрүлдү, Кудай кааласа. Тоолорду коргоого багытталган иш-чараларыбыз да жүрүп атат албетте. Бул боюнча дагы бир катар көчөттөрдү ошо тоолорго баягы жердин кыртышын сактап калуу жана көчкү болгон жерлерди алдын алуу максатында ошо көп тамырлуу баягындай көчөттөрдү атайын алдырып бир катар айылдарыбызга бир катар баягы толуу делген жерлерибизге көчөттөр отургузулду. Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервин түзүүнүн негизинде жаңы айыл өкмөт дайындалды. Аны Кара Суу районунун акими 2022 жылдын март айында жамаатка тааныштырган. Мен ошол Султанбек Тайыровичти ушу өзүнүн келгенде жаш болгонуна карабай, тажрыйбасы мурда айыл өкмөттөрдө иштеп жүргөндүгү менен жана ошондой эле айыл өкмөттө депутат болуп, өзүнүн иш таржымалын жакшы билген кадр катарында эсептеп калдым. Себеби дегенде ишти келгенден эле ушу эл менен Төлөйкөн айылынын
тургундары айылдар менен таанышуудан баштады. Ошондой эле айыл чарба биз жазга мал болуп калгандыгына байланыштуу айыл чарбасында касы иштер алгылыктуу кетип атат. Айдоо иштери, сугат иштери, казылган каналдар, ушулар тууралуу иш алып барганына мен өзүм маани бердим. Маани берип, ошол иш билгендиги тууралуу эл менен сүйлөшкөн жөндөмдүгүн баалап, ушул айыл өкмөттө жакшы кызмат кылат деген ойдо калдым. Ошондой эле биздин өткөзгөн мына эл каттоодо активдүү катышып, жаштыгына карабай, ушул бардык айылдарда ушул эл каттоо менен иштеген адистер менен биргеликте ошол иштерди дагы жакшы ийгиликтерде аяктагандыгына ошол көп баа бердим. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысы Султанбек Жунусов буга чейин Сарыколот айыл өкмөтүндө иштеген. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зундугызы, Ош облусу.